Мен 1942 жылы 24 апрелде төрөлгөм да, Нарын шаарында. Энетам болсо, кызматкерлер болчу, атам болсо ошо Исабаев Керимбек деген киши болчу, партиялык кызматты иштечү да. Татам, тайынем, энемди кичине жардам берели деп мени багып алышыптыр да. Ошондуктан баягы метриканы ошо татам атынан Байгараев Муса деген кишинин атынан Мусаев Манасбек болуп калдым. Тарбия берген ошо тайынемден болуп калды да. А киши Жайнак деген болуштун кызы экен, чүйдөн. Анан ишмер болчу тайынем. Үйдө отуруп алып, баягы сайма сайчы, кийиз жасачу, туш кийиз жасачу. Мен кичине чоңоюп калганда тайынеме жардам берип жүрчүмүн да, оюларды кескенде мага чийдирип койчу. Тайынем кандай жанагы саймада кандай түстөрдү берет, там кызыл, жашыл айырмасы эмне деп, көк, сарынын айырмасы, балким ошо тайынемдин мени ошо мындай чыгармачылыкка, там искусствого ошо тартып кеткен тайынем болуш керек деп ойлойм да кийинчерээк. Мен бир 4-класста окуп жүргөндө энетам мага фотоаппарат сатып беришти, любитель деген. Широко форматный мындай 6 сантиметр пленка тартылчу да. Аны мындай чоңойтпой эле контактный печать кылып, мындай көрүнчү сүрөттөр. Ошо биринчи сүрөттө ошо любитель менен тартып калдым. 7-8 класска окуп калганда башка фотоаппарат сатып беришти. Ошо фотографияга абдан кызыгып калдым да. Нарында жүргөндө ошо кошунабыз. Меркул Султанов деген жигит ВГИКтин студент экен, оператордук факультетинде. Анан ошондон угуп калдым да, ошо атайын окуу жайы болот, Москвада бар. Ошо анда ошо киночуларды даярдайт, режиссерлорду, операторлорду, художниктерди, артисттерди деп. Анан ошо максат коюп калдым да. 10 классты бүткөндө баягы режиссерлук факультетке ала берчү 10 классты бүткөндөр. Оператордук факультетине, анан сценарный факультетинде атайын обязательно 2 жылдык практикасы алчу эмес да. Анан ошол учурда татам, атам экөөбүз Кызыл Эскерде жашап калдык. Кызыл Эскер Нижняя деген көчөдө. Сол маңдайыбызда Нуртай Барбиев жашайт экен да. Анан Нуртай менен таанышып калып, анан кийин аны киностудияны көрсөтөйүн деп алып келди да. Ошо биринчи босогонду аттаганда ошо Нуртай менен босогонду аттады. Анан ассистенттер менен таанышып калдым. Киностудияга киргенде ошо бир топ болуп жүрдүк да ассистенттер менен. Сүйлөшкөнүбүз кино жөнүндө сүйлөшөбүз. Кинодо эртеден кечке киного барасың, бош убакта да киного барып, ошо мындай достугум ошо Нуртай менен ошо 60-жылдардан бери көз өткөнчө дос болуп жүрдүк да, коллега болуп калдык. Жылы Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун «Аптап» деген фильми тартылып калды. Анда режиссер Лариса Шипитько, оператор Юрий Сокол деген ошо ВГИКтин бүтүрүүчүлөрү тартып калды, дипломдук иштери болуп калды. Анан тартып жүргөндө мындай брак болуп калды да, технический брак. Жардам бериш үчүн Москвадан алардын педагогдору келип калды. Лариса Шипиткага Иванов болуш керек, проректор ВГИКа,
Иванов деген, Юрий Соколдун эмеси мугалими Александр Владимирович Гальперин деген. Ал учурда ошо 60-жылдардан кийинки жылдарда ошо көп кыргыз киносунун өнүгүүсүнө Усубалиев, Шаршен Усубалиевич берди. А киши директор киностудия болду. А тиги Москвадан педагогдор келгенде сразу ошо окууга үмүттөлгөн балдарды чогултуп, бир 30 балдарды чогултуп, анан кийин собеседование өткөздү. Собеседование өттүк. Анан кетерде бүткөндө Москвага барып предварительный конкурс өтүш керек болчу да. Анан Москвага барганда Динара да өтүп кетти, Марина да өтүп кетти, мен өттүм. Ошо үчөөбүз өтүп калдык, окуп калдык. Манас байкени тааныганыма 50 жыл болуп калды. Көп бир нече картиналарда чогуу иштедик. Бул ушунчалык жумшак адам, ушунчалык тарбиясы ушунчалык бийик деңгээлде да. Мен бирөө менен катуу кыйкырып, урушуп, мындай бакырып сүйлөгөнүн уккан эмесмин да. Ушунчалык жумшак адам да. Мен ушу таң каламын да, кайсы режиссер менен иштебесин, ушунчалык режиссердун талабын, режиссер койгон максатын ушунчалык жакшы билет да, келип туруп, режиссер ага түшүндүрүп, бирдемелерди айтканын дагы көргөн эмесмин да. Ал келип камераны коюп унчукпай, мен жана да айтпадымбы, бул иштеп атканда мындан сөз чыкканын да укпайсың. Келип камерасын коет, тартат. Эмнени тартып билбейсиң. Бирок кинону көргөндө мындай рахат аласың да. Андай болсо Бул кыргыз кинооператорлорунун биринчи мектеби мындай чоң болгондо баары тең эле бүткүл Союздун кинематография институтун бүтүрүштү. Өзгөчө биздин кыргыз кинооператорлор ошондо болуп калыптыр. Гальпериндин окуучулары экен. Александр Владимирович Гальперин деген. Ошол эле Туратбеков биринчи алгачкы операторубуз. Анан Кадыржан Кыдыралиев, Мурат Алиев, Марс Умаров, Алыкулов Сайлоо. Ошону баары тең Гальпериндин мектебинен өткөнбүз. А киши абдан таланттуу педагог болчу да. Өзүнүн балдары жок болчу, ошо ар бир студенттерди өзүнүн баласындай камкорлук көрүп, баягы баарын тең билгенин айтып берчү, ошондой болду. Балким ошол жактан кыргыздын операторлору мындай жакшы иштеп калгандар. Экинчиден, жана окуп атканда, окуп жүргөндө жанагы музейлер толтура да. Жанагы Третьяковская галерея, Пушкин атындагы музей, жана башка частный музейлери бар. Обязательно барып ошо сабактар өтчүбүз. Ошо баягы художниктер кандай композиция түзөт. Ошо композиция кадрда, кинодо, фотография деле ошо да баягы художниктер кандай тарткан композициялар, ошо эсте калат да. Ошонун баары эс тутумуна калган кыргыз операторлор да болгон. Манас Мусаевич, на мой взгляд, входит в число лучших операторов Центральной Азии. Лучших операторов. И в Советском Союзе он котировался, поэтому он за съемку, за работу «Белого парохода» получил государственную премию СССР. Заслуженно получил. Он молчун. Вы знаете, да? Он много не говорит. Унчукпай жүрөт. Есть операторы, которые много говорят, красиво говорят, прям пространно говорят. А когда снимает и посмотришь то, что он снимет, это все расходится с его красивыми словами. А Манас Мусаевич, он молчун. Он доказывает
свою приверженность к творчеству делом, кадром. Вот, посмотришь, как он снял, и восхищаешься. Как он снимает закаты, восходы, как он снимает портреты, как он снимает движения. Кстати, Манас Мусаевич один из немногих кыргызских операторов, который снимает с рук. Он с рук он может идти за актером бесконечно, и камера не шелохнется, как будто по рельсам катится. Биринчи көркөм фильм тартканга катышкан ошо Шамшиевдин фильми болуп калды да. Каргыш деп аталган, анан кийинчерээк прокатта Алым Акисы Куля орус тилинде, кыргызча Касиет түгөл болуп калды. Бул фильмди мен окууну бүтүрүп келгенде баштадым да, жаңы эле бүтүрүп келип, анан навыктар бар, студенттик эмелер бар болчу. Ошондуктан мен мындай күндөлүк жазып жүргөм да. Күндөлүктө эмне, кандай учурларды тарттык, кандай кыйынчылыктары болду деп, ошонун баары ошо жазып жүргөнүм жакшы болуптур. Анткени кийинчерээк окусам эске келе турган нерселер болду да. Ал учурда 70-жылдары Кыргызстанда Ысык көлдүн боюнда өтө эле апийим айдачы. Мында барат, машина менен барат, автобусун баратып, Уржевальская жеткенче ошо тала апак болчу да, өтө эле. Эгерде түштүктө пахта апак болсо, бул көлдө болсо ошондо апийимдин плантациялары болчу. Анан кийин фильмде дагы ошо подготовительный периодда, даярдачу периоддо барып, атайын жерлерге апийим үрөн айдап койгонбуз. Анан тартар учурунда кадимкидей чоң болуп өсүп чыкты. Бүткүл союздук фестивалда көп байга ээ болдук да, Алым Акисы Кулюда. Багы Болот болсо, залучу режиссуру деген премия алды. Чокморов болсо, залучу исполнение мужской роли деген премия алды. Айтурган Темиров болсо, за удачный дебют дегенен алды. Анан даже операторская группа лучшее изобразительное отображение фильма деп, ошо 4 премия алдык фильмде. Бул фильмде чоң мектеп практикалык көп тажрыйба алдым да бул фильмде. Эми айтып коеюн, ошо бир съемканы өтүп, анан кийин келерки эпизод тарта турган жерди выборная деп коет. Ошентип тартып, анан Болот экөөбүз тоого чыгып, баягы точка съемканы издеп баратып, анан артыбыздан карасак, көл көрүнөт да, Ысык көл. Мелтирейт, анан кийин көлдүн тиги өстөгү тоонун, ак карлуу тоо, көлдүн үстүндө отражается, укмуштуу көрүнүш болду. Анан Болот айтып калды, эгерде ак кеме фильм тартылса, ушул жерде бала отуруп, Турнубайым көлгө каратып, анан ак кеме салам деген айта турган эпизод тартса болот экен деп койду. Анда ойдо жок, ошо фильм тартабызбы жокпу деп. Ак кеме. Бала укмуш ойночу. Нургазы. Анан павильонда тартып атабыз, ооруп атат. Мен камераны крупный план тартып атам да, почти деталь, бети эле көрүнөт. Анан кийин бугу энеден Орозкулга бала сурайт да.
Анан кийин ушундай ойнойт бала, ошо сурап атып көзүнөн мөлт-мөлтөп жаш чыгат да. Мен аны көрүп алып, менин көзүм жаш чыгып кеткен да. Oylatmacın. Bir gecemde de aylatmacın. Yüzüme elbeş kapıya vercin. Чыгат, эшикти ачып чыгып эле сразу көзүнөн жаш чыгат да. Ата, мен сага барам, балык болуп барам деп. Анан кийин биз көтөрүп кетебиз, кичинекей кадрдан чыгат. Анан чыкканда эшик багып тоонду жаба коет да. Анткени суук болуп атат да. Анан мыкач экен бул киночулар, баланы кыйнап атат деп кобурашат артыбызда. Bunun tartkan filmin, anın bolgan mamlesin, mınday bir kinonun dağı, özünün dağı mınday bir açık, nazik, mınday bir sululuğu görünüt da. Oşoндуктан мындай bir поэзия сыяктуу деп да айтууга болот. Эми биз жазуучулар ошого жакынбыз поэзияга деп ошону айтсак болот. Мында bir кооздук, сулуулук көрүнүп турат да. Фильмдеги жанагы ак кемедеги адамдарга болгон мамиле, табиятка болгон мамиле. Hey, çıkıda. Kayda. Mektepke. Ne vereyim düşten beri tutup kaldı. Hey Uska. Kayda tat. Benim dora uğraydı sen. Tatıver. Bas hazır. Ay banekez. Болот менен иштегеним ар бир фильм мага чоң мектеп болду да. Бир фильмде бир учурду тартабыз да. 20-30 жылдагы эмени тартабыз. Кийинки фильмде современный эмени тартабыз. Стилистика башка болот ар бир нерсе. Болот менен иштеген абдан чоң мага. Со тагдырга ыраазымын, со Болот менен чоң иштеп калган. Болот Төлөнович Шамшиев менен Манас Мусаевичтин иштегени бул эки залкар бир эмеде иштеген, бир жумушту экөө чогуу жасап атканы бул бир четинен кызыктуу да болчу да. Мен байкачумун да, мен кантип экөө иштейт деп мындай карап турсам, эми эки мүнөзү эки башка болчу. Эгерде Шамшиев момундай бир чуркап, ары бери басып, тияктан бияктан мындай Манас байке болсо, токтоо. Акыры басып келип, унчукпай угуп туруп, ушундай адам да. Анан Манас, ал өзү Болот Төлөнович көбүнчө орусча сүйлөчү да. Манас, я хочу, чтобы вот здесь вот так вот камера вот отсюда стояла, и потом вот так актер выходит, и вот как-то вот так надо вот взять. Ну, в общем, ты понял, меня понял. И кетти артисттермен. Болот Төлөнович Шамшиев айткан, койгон максатын менимче Манас Мусаевич мурда эле башынан өткөзүп койгон. Даяр келген да, эмегечи. Анткени ал билген. Экөө бири-бирин аябай жакшы түшүнчү. Экөө бири-бирин орусча айтканда булардыкы тандем аябай күчтүү болчу да. Ошон үчүн Манас Мусаевич съемочный аянтка келгенде бул даяр келчү. Ну, как она настраивала вас на учебу, на защиту диссертации. Кериму на учебу надо бежать, да. Хорошо, Керимуся. Мени байбичем тааныштырган Мирослав Ниязов болду. Ал азыр генерал эмеспи. Ал учурда студент болчу, Москвада окучу. Анан окуганлыгына мага келип калыптыр. Анан ушул жакта окуп атам деп таанышып, анан эмеге МГУга барып келеличи дейди. Барсак мен эжекем Жаркынай деп анан ошол жакта таанышканбыз. Анан кийин мен окууну бүтүп келгенде квартира алып калдым да.
Анан бир күнү эле дагы бир тууган балдар баягы үйдү квартираны утуктайбыз деп келип калыптыр. Ошонун арасында баягы Жаркынай Москвадан таанышып жүргөн кыз болчу. Анан тагдыр экен деп ошондон бери бирге болуп калдык да, 1 жылдан кийин үйлөндүк. Андан кийин балалуу болуп калдык. Ошо тагдырыма ыраазымын да, ошондо мен төбөлүк жолдошум ошо Жаркынай болгонуна. Улгайган кишинин сөзү болуп калат. Балким ошондой болсо да айтып коеюн да балдар. Кесибиңерди сүйгүлө. Оператор болдуңар, кесип. Анткени ошо кино чөйрөдө вообще. Кинодо, кино өндүрүштө жалгыз гана кинооператор кино менен бир төрөлгөн да, кинооператор. Баягы айтып коеюн, баягы жазуучулар, илгертен болгон эмелерден, режиссерлор баягы орто кылымда кандай постановкалар болгон, артисттер болсо андан да мурда пайда болгон да. Кинооператор болсо 1895 жылы пайда болгон. Кино биринчи экранга тартылганда. Так что кесибиңерди сүйгүлө деп айтам да. Айтып жүрөм, кээ бирлер жакшы көрбөйт баягы. Мындай оператордук кесипти ушундай өйдө көтөрүп атасың депчи. Бирок Чарли Чаплинден кандай гениальный киночул болгон да. Өзү сценарий жазган, өзү режиссер болгон, өзү актер болгон, өзү композитор болгон, өзү звук оператор болуптур. Художник болгон, баары болгон, бирок кинооператор болгон жок.